Менин рахматылык атам айтып калат эле, ушу балам лөлүдөн батыр чыкса өзүнүн чатырын кулатат дейт эле да. Өзүнүн чатырын кулатат дейт эле да. Сен эч качан өзүң үйүңдөгү аялдарга, апаңа же карындашыңа, эжеңе, аялыңа эч качан күч көргөзбө. Сен күчтүү боло турган болсоң, сыртка коомчулукка чыгып ийгиликке жет дейт эле да. Ошон үчүн аябай сонун айткан экен. ооба, ошон үчүн мен айтат элем, ушул мен эми бая адам үй бүлөдөн эмнени көрсө, ошону кылат дейт да. Мен атам эч качан баягы апама кол көтөрүп же апамдын көз жашын актырганын мен бир дагы жолу көргөн эмесмин. Ошондуктан атам дайыма жоопкерчиликтүү үй бүлөнү багат болчу. Биз үй бүлөдө 6 бир тууганбыз, тагыраагы 5 уул, 1 кыз. Атам өзү жалгыз мугалим болуп эметкен да, 6 деген. Кам көргөн. Кам көрүп бизди бакканда, биз баягы башка бирөөлөрдүн балдары барып бирөөнүн колунда иштеп 100 сом, 200 сом иштеп келсе дагы атам айтат эле, жок силер иштебейсиңер, мен силерди багам деп. Мен атам мына ушундай жоопкерчиликтүү болгон болчу да. Апаңыз иштебейт беле? Апам иштебейт эле. Атам үйдө кожойке болчу. Апамды мына ушундай атам эме кылып баягы камкордугуна алып, Коомго да салым кошуп, анан үй бүлөгө да убакыт бөлө алган. Үй бүлөгө да убакыт бөлчү да. Ошон үчүн мен канчалык бүгүнкү күндө жашоомдо кандай бир кыйынчылыктар болбосун, кээде адамга жаман ой келип калышы мүмкүн. Үй бүлөдө чыр чатак чыккан кезде балдарымды карап туруп, мен айтам да, атам мени эч качан эметкен эмес, таштаган эмес, курсагымды бардыгын, үстүмдү карап, кийимдерим карап, барды бизди камсыздаган. 6 баланы биз карап чоңойту, мен дагы балдарымды карап чоңойтомун деп ошондой дайыма ниет кылам да. Ошон үчүн үй бүлөгө эң биринчи аталар үлгүлүү болуш керек деп ойлойм да. Ата үлгүлүү болгондо гана, ата бул үйдүн тиреги да. Ата үлгүлүү болгондо гана балдар ошону карап кетет да. Аял баягы жөнөнө турган жалгыз инсан бул эркек киши да. Эркек киши, эркек аялга дайыма эркек киши тирек боло билиш керек. Мындай айтканда баягы айтып койбойбу? Аял эркектин кабыргасынан жаралган депчи. Аял дайыма эркектин кучагына бир кыйынчылык болсо качат да. Ошон үчүн аял киши турмушка чыккандан кийин, демек анын баягы колдоочусу дагы, атасы дагы, агасы дагы, иниси дагы бүт бардыгы бул эркек болот да. Ошон үчүн мырзаларга айтат элем, урматтуу мырзалар, эгерде сиздер мени угуп жаткан болсоңуздар, мен сиздерди чакыра кетем, үй бүлөдө жоопкерчиликтүү бололу.